Так, алам команда. Азыр Notion жөнүндө bir стилди жасап салсак туура болот окшойт. Notion'da company name деген template алып туруп эле ошол жакка мен эмени жазып атам. Башка калды. Команда копча. Анан маяктан чайны Google доступ берип коем. Share. Can edit деп. Ошентип командаларга монтип ачып койдум да, даяр кылыпчы. Силер ошол жакка кирип эле, мисалы чөйрөгө. Азыр мо employee director'ды өзүнчө өзгөртүп, команда деп. Анан ушул жактан ушул команданы өзгөртө берсеңер болот да. Анан кааласаңар бул жакка чөйрө жөнүндө долбоор жазып, анан допустим бир жаңы нерсе кылып атсаңар, там таблица керек болуп атса или ссылка керек болуп атса, анда бияка ичине таблица жаза коюп эле. Ичине баракча жасай коюп эле. Так, page, таблица. Анан бул жактан table кылып чогултуп берсеңер болот да, ошондой жакта долбоор неменин аты, ссылкалар. И бияктан каалаган нерселерди кое алсаңар болот да. Ушундай кылалыбы? Ызычуу кылып ар бирөөңөрдү өзүнчө аштырып, анан өзүнчө бияка workspace кылып жүрбөйчү, баарын бир жактан эле мынтип карап коюп турганга. Кандай дейсиңер? Ооба агай ушул туура өзүчү. Башында айткан болчук эле, анан ал жактан кылбай коюшту эле. Башында ошол келечектикине жазайбыз деп, анан келечектикинде башкача тема болуп кетти да. Мен да ошондой күтүп аткам да, бир жактан эле баары ачылат депчи. Анан азыр деген мен монтип атам да, мисалы деген эң чоң группа код болуп атат да. Анан мен кодко келечек диджиталга азыр мен көп кишини чакырып койдум. Анан бирок эми монтип чакырып аткам баарынча can edit кылып. Бирок мындай ошибка кетирип атат да. Анткени мен уже аларды чакырып койдум, эми аларды бир-бирден чакырыш керек окшойт да. Если немелер иштей турган болсочу, монтип бир жазсалыба деп туруп, can edit. Анан азыр подождите. Мен can edit дегенде can edit'тер чакыра албайт да? Жок, чакыра албайт. Full access болуш керек да. Full access болуш керек. Эми ошондо мага деген азыр командалар ким Notion менен иштейт, ким чакырат, ошолор керек да. Ошондо мен жетекчилерге кылып койсоң, ошо жетекчилер эле жазып атат азыр жоопкерчиликти. Ошолор эле жазып атат да Notion'да. Башкалар да жазып атабы? Бирөөсүнө берсеңиз, калганын чакырып коет да бардыгынчы. Бир адам. Анда мо жетек жоопкерчиликтүү дегендердин баарын чакырып коеюн. Анан ошолор калгандарын чакырат, Анда келечекте азыр келечек дижиталда Миржас, Сайкал, Молдагазы. Ким бар экен? Ошолорго full access деп коюш керек эми. Ошолорго full access деп коюш керек. Full access. Молдагазы кыз бакта отурат, Молдагазы отурасың сен? Ооба, бардым. Мояка кирип туруп, анан могул таблица бар да. Таблицадан муну бир-бирден чакырып чыгат окшойсуң да, мынтипчи. Can edit кылып, Хорошо. Ошентип баарын чакырып сал. Анан эң главный задача могул командалар эле толтуруш керек башында. Эң керектүүсү да, чтобы мен кирип команданы басып караганга так.
кимдер бар экен сүрөттөрү менен. Мен берс ошондо. Могу Хорошо. employee directory дегендер эле. Жана негизги ролдогун эле тандайм дагы, то есть ошолорго эле инвайт жиберейин. Жок, могу жакта негизги плюс башка ролду качан экөөнү. Ошо макул. Эң көп эле ушул кодто экен, калгандарында аса элекен, калгандарын дагы чакырабыз. Ошондой кыскача митинг азыр немеге записьте чыгарып дагы. Ошондой эми башка Notion'да ачып атсаңар, пока токтото турсаңар болот. Анан балким ушул жака көчүрүп келесиңерби или неметип койсо деле болот болуш керек да. Мисалы кутучада мүчөлөрдү, мисалы шилтемелерди копировать этип туруп эле жактан басабыз. Шилтемелер жүрөт. Task list только Trello менен. Жок, Notion'da task list колдонбойт. И давайте анда убакыт болсо, подождите биринчи. Trello Notion боюнча суроолор барбы? Жок, түшүнүктүү болду го дейм. Ошол ар ким өзүнүкүнө кирип ошону толтурат экен, нелерге жөнөтөт экен. Пошталарына инвайт кылат экен. Чтобы аларды толтур дегенде мынтесер да. Биз Notion ачып койдук. Либо ошол толтуруп аткан киши баарын жазып чыгат сүрөттөр менен. Мага сүрөттөрүңөрдү жибергиле, мен кошуп чыгам депчи. Либо баарына Kennedy доступ берип туруп, могу ар бирөөңөргө бияка жаңыны басып туруп, толтуруп койгула өзүңөрдүкүн деп жазып айтып койсо болот да. Туурабы? Анан ошол толтурам дегенде, менде доступ жок экен дегенде, ошол киши карап, анан ошол доступту берип коюш керек. Анан агай көпчүлүктөн кээ биркилер өчүрүп салышы да мүмкүн да, андайларды андай кылабыз. Ошону неметип эле, как бы доверять этип, если бирөө жок, өчүрүп салат, мен толтурам десе, анда алып туруп өзүңөр толтуруп койгула. Если жок десе, өчүрүп атат десе, анда ошондой кылабыз. Командага всё равно неметиш керек да. Агай ар бирине шаблонун эле жасап берели, эмнелерди жазып толтурат, ошону эле жасашсын анда. Сүрөтүн киргизип, ар ким өзүнүн ошол несине кирип, аты жазылганга. Либо ушунтса болот, либо смотрите, монтип туруп, ушул бул жака, например, Notion'га бир киши жоопкерчиликтүү, да? Employee directory дегенди болсо, бияка кайра өзүнчө шер кылып койсо болот да, ошол страницаны, туурабы? Ар бирөөнү. Мен түшүнбөйм жокмунбу? Мне кажется, ушундай болот, общийге мисалы бир өзүнчө доступ, и могу страницага өзүнчө доступ берип койсо болот. Жактан кайра шер кылып туруп. Адамдар киргизип, чтобы ошолор кайра неметсин деп. Ооба, бул деген силердин страницаңар, ошондуктан биякта бүт долбоорго тиешелүү немелер бар болот, данныйлар, протоколдор, ушул команданын протоколдору, ар кандай немелерди кошсоңор болот, мунун баарын өзүңөргө ылайыктуу кылып өзгөртүп алсаңар болот да. Просто анда уже өзүңөр ачпай эле ушунун ичинде эле болуп калат баардык. Ретроспектива, протокол, ушунун баары ичинде болот. Мисалы биз күздө эмнени мынтип өзгөртүп алдык да, биякта мисалы. Жаңылыктар, протоколдор бар, Google формалар, суроо жооптор, биздин максат ар кандай, анан ылдый жакка мынтип өзүңөр керектүү календарьды или бирдекелерди чыгара алсаңар болот. Опять же өзүңөргө неме да. Главное, чтобы мындай неме болсун. Страницалар.
Так, ошол ноушун боюнча, значит, ошол менен кеттик. Азыр баарына доступ ачып коем. Trello боюнча да бир эки сөз айта кетейин. Trello боюнча монтип жазбаш керек да. Ар бирөөңөргө бирден информацияны бул жакка чогултпайсыз. Бул информацияны немеге чогултасыңар? Notion'га. Бияка болсо задача эле эмес, команда топтоо деген эле задача. Всё. Анан ошол команда топтоонун задачанын ичине комментарий калтырсаңар болот. Мундай жакшы задача, окей. И болду да. Мындан башка кереги жок. Мындай кылсаңар болот. Бирок опять же тапшырма деп туруп, тапшырманын ичине баш керек да, эмне тапшырма экенинчи. Ошон үчүн могу эки тапшырма өзүнчө бир карточка. Долбоор жөнүндө маалымат менен таанышып чыгуу бир карточка. Долбоор логотип жасоо үстүндө иштөө бир карточка. Могу мисал жакшы да. Жакшы колдонду. Анан ошол карточкаларды илип коюп туруп, анан ошол үстүндө иштемей да. Мисалы, кутуча даже эмне жумуш болду? Типа жумуш жокпу. In progress'те турат. In progress'те туруш керек да, эмне жумуш болуп атканы. Анан любой жумуш баштаганда бияка карточка илесиңер, анан алып бияка жылдырып коесуңар, и ошол карточканын үстүндө иштеп баштайсыңар да. Ошол тапшырманын үстүндөчү. Анан башка команда келгенде, эмне жумуш болуптур дегенде, диск эмеге кирип карашат да, эмне жумуш болот. Мисалы, биздин азыр күздемеде карточкалар мындай ролдорду тандап атабыз, жумуш болуп атат биздечи, команда чогултуп атабыз. Молдоғазы өзүнө жазды, YouTube өзүнө алды. Жылдырып бияка алды. Бияктан карасак болот. Молдоға жылдырды өзүнө. И бияктан өзүнө мисалы чекбокстор жазып алды да. Чык иштеп атат. Иштеп бүткөндөн кийин бул бияка жылдырып коет, тестинг анан мага көрсөтүп коет да. Азамат агай YouTube жасалды, ссылкалар мына деп билип коет. Мен карайм, окей, туура болсо данга жылдырып коем. Всё. Мисалы, бул менин карточкам, долбоорлору. Ар бирөөнө мисалы Notion жазып атам, команда чогултуп атам, ошону карап атам да. Ошонун прогрессин да карап атам. Кимде Notion бар. Мисалы, басмаканада долбоордун аты жок. Басмаканага кирип, азыр долбоордун атын келгиле ошол командага мейлешип ат коелу деп жаздым. Үйдө кирип ат сунуштасар болот. Анан басмаканага ат коюлгандан кийин биз барып ага Trello ачабыз, команданы болсо Notion келишет, Notion ачып коебуз. Ошентип прогрессти көрсөңөр болот. Бул дагы публичный да, күздемеге кирип карап турсаңар болот. Кайсы командалар канча прогресс кылып атышат. Trello боюнча дагы суроолор барбы? Агай, сиз айтпадыңызбы, YouTube боюнча мен алдым эле да, анан өзүнчө тапшырмаларды карточка болсун дедиңиз эле го. Же чекбокс кылганым туура элеби? Ооба, туура эле, туура. Бир YouTube деген бир тапшырма да, анын ичине өзүңө ылайыктуу чекбокстор кыласың болот да. Рахмат. То есть бир карточка деген аны бир киши алып жасайт деген сөз, эле бир нече киши алып жасайт деген сөз. Ошол достор, анда так, силердин убактыңарды албайын. Азыр Notion'дан суроолор болсо, как раз мен Notion'дан иштеп атам. Мага жазгыла. Мен чогуу доступтарды жасап коебуз. Анан агай, бул запистерди кайдан алсам болот? Же YouTube'га жүктөгөнү? YouTube'га түшөт, анан экөөбүз түшөтүшө алабыз да, кантип YouTube'га түшөт.
Önce şu an YouTube жасай койсоң, анан ошол веб-система. Неме ачтым ана уже канал. Yani азыр мен немедегилерден да көчүрүп ошо YouTube келер. Рекордсту. Сиз кылган запистер жок да менде. Жок, башка азыр көрсөтөм. Биринчи моларды илип чык. Бул рекордсто 1, 2, 3. 3 бар, 4. Şu 4'ten ilsem ben yaktan удалять etем да Zoom'dan. Ana калгандарын Zoom'dan көрсөтөрөм. Болду. Агай. Эме чөйрөдөн бизди флаг сатып кыласызбы анда? Хорошо. Анан бул Кимге көрүп коюн ушуну? Эме Канышай Осмонова, Бактыгүл Кожошова дегенге көрүп коюңузчу. Канышай Осмонова. Так. Бактыгүл. Бактыгүл Кожошова. Кетти. Агай, анан бул командаларды дедлайн барбы? Качанга чейин кошуп бүтүшүбүз керек? Дедлайнды могу немеден көрсөңөр болот, мисалы, спринт. Биринчи спринт команда чогултуу, презентация кылуу, бэклот чогултуу. Ылдый жакта календарь бар. Экинчи спринтти 13-үндө пландаштырабыз, эмне иштер кылабыз. Экинчи спринттен баштап иштеп баштайбыз. Анан күздеме болгондон кийин примерно күздүн ичинде бүтүрүш керек да. Биринчи проекттерди примерно октябрдын 14-төрүнө чейин жасайбыз. Жака жазылат, мейлстоун деп жазылат, жака чыгат. Ошактан карап турсаң болот, качан бүтөт дедлайндар. Иштеп аткандар үчүн, калгандар үчүн дедлайн жок да. Карап турайын. Актерметке уже келип атат, биз уже чыгып атабыз. Анан запистен көрүп алат Актермет. Ошол достор барып иштейли. Рахмат агай.